Bismillah. Assalamu alaikum жигиттер, кандайсыңар? Барсыңарбы, амансыңарбы? Иштер ден соолук жакшыбы? Иштер жүрүп атабы? Биз буюрса жумушка чыгып атабыз. Бүгүн понедельник саат 12ден 51 минут өттү. 1 болоюн деп калды. Түндө кичине иштеп туруп келип, эртең 6да жаткам, жатып, ошон үчүн бүгүн понедельник ночко чыкканда пайда жок. День түшкү 12ге чейин урабыз жигиттер. Өткөндө бир видео чыгарып, жүдөп какап бизнеске чыктым десем, бир бала комментарий жазып коюптур. Жүдөп какабай барсетка алып алчы депчи. Не дейсиң эми, брат? Мына алдым барсетка. Алганда да өтө сонун барсетка алдым жигиттер. Мына размери атайын кичинекей размерди алдым, 26га 11би ушундай да. Унутуп калдым. Чистый кожадан, турецкий кожадан колго тигилген ручная работа жигиттер. Эмени да асынганга да өтө удобный. Анан эң эле мына фишкасычы, могу чөнтөктү ачасыңар да тарс чыгарсаңар, көрүңөрбү? Картанын бар ушул жерде. Оңой кирип чыгат. Тарс. Аштың, заправка кирдиң, карточканы алып чыгып терминалга занк. Кара салдың дагы. Элдер шок жаңында тургандарчы. Основной мындай чоң чөнтөгү бар. Биягында да ичинде капталында, эки капталында бирөө замочка менен, бирөө замочкасы жок, эки чөнтөгү бар. Анан наличкаларды кайка салам, арген брат десеңер, мына наличка салганга кийин арты. Өзүнүн ата мекендиги өндүрүш жигиттер бүт колго тигилет. Умилис KG деген инстаграмда баракчасы бар. Бул эч кандай реклама эмес, мага просто ушу байкенин иштегени, барсеткалар жагып калып эле ошол мындай реклама катары сунуштап атам да. Анан кийин дагы азыр угуп турсаңар, жакшы эме бар. Белек бар. Анткени жана Абай менен детейлинг жөнүндө видео тартып чыгарбадым беле. Ошол чыгарганда дагы ошол жерде белек катары ким биринчи ошо видеону көрүп Абайдын детейлингине барган болсо, эки жагына күндөн коргоочу жана атермальный пленкадан белек катары чаптап берет деген условия менен шарттар бар болчу да. Ал видеороликти мындай силер түздүрүп, анан аттап кетип көрүп, же аягына чейин көрбөй койгон үчүн Кайратбайский деген жигит биринчи барып, жазылып, ошол эмени утуп алыптыр. Атермальный пленканчы азыр отчетунда чыгарып коем. Эме боюнча, барсетка боюнча. Умилис KG деген инстаграмда баракчасы бар, WhatsApp номерин дагы калтырып коем жигиттер. Ошол жерден барсетканы заказ берсеңиздер болот. Өзүнүн ата мекендиги өндүрүштү кичине болсо да колдойлу. Анан кийин 15-чи киши болуп, ушул Умилис KG баракчасынан барсетка заказ берсеңер, ошол мына сүрөттө көрүп турган барсетканы көрүңөрбү? Ушул барсетка силерге как белек катары, мындай эстелик катары берилет. Ошондуктан кичине болсо дагы байкеге жардам кылалы. Ал байке болсо бизге ушул барсетканы белек катары 15-чи кишиге берет. 15-чи киши болуп ким заказ берген болсо барсетканы, ошол кишиге беп-бекер ушул барсетка берилет. Ал эми атермальный пленка боюнча отчетту көрүп койгула. Абай тиги брачка өзү тартып жибериптир. Ассаламу алейкум, Табелов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Табелов каналынын акыркы видеосунда ушул Фокус Абай братан наклейкасында видео тартышкан жана айтышкан, ким Табелов каналынан биринчи болуп келсе, 2 боковойуна ушундай солнцезащитный пленкалар бекер деп. Ошого мен биринчи болуп келген экенмин. Бекер чаптап берип атат. Если ушуну акчага сатып атканда 4000 рубль болмок экен. Не деп айтып кетем. Табелов каналын көрүп туруңуздар. Ушундай бизнес боюнча ниша тартып атат азыр. Нишасы ушундай болду. Ошол дагы да келерки бизнесмендерден дагы жакшы ушундай акциялар болот экен, иншалла буюрса. Так, жигиттер, эмне болду? Линияга чыгабыз акырындык мененчи. Бир сыра менин көрсөтүп койгон приоритет кечүүн түшүп кеткен. Заказдарды отмена кылып өрүп албай. Булен жана фастын заказын ыргытып, настроениянын чүргөндөн андан кийинки заказдардын баарын патрат түшүрүп салдым. Рейтинг болчу. Рейтинг 5-0 боюнча турат. 14-июнда эмне 4 пятерка алып турун. Вежливость, ата дейт. Профи, парк ТК Табелов, гибкий. Вот так, күндүз гибкийди өчүрүп эле салабыз. Переключить. Күндүз любой жактан заказ илип кетебиз да. Так, ошондой жигиттер. Бир заказ 792 рубльга экен. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп линияга чыгабыз. Жакшы заказдар болсун. Пробка үчүп ал, ничего страшного. Центрда кичине тыгындар бар экен. Эме көргөндөр барбы жигиттер? UFC көргөндөр барбы? UFC мощный болду, бирок Ё-моё, ким ойлоптур, ГЖ утуп алат деп. Кефтер эмеге болчу, 6к одномучу. ГЖ андердог болчу да. Тапуряны заң өпкөсүн үзүп туруп 17-1 кылып койду го.
даже мындай отказ кылып салды го байкесичи. Перейра болсо Сирил Гандан утулду. Тяжелый веске 3-чү поездга аттанган. Бирок тилекке каршы болбой калды. Перейра негизи жакшы мушташат балачы. Убагында чогуу жүрдүк го таксиде Бразилияда. Мейлем өткөн кеткенде эстеп не кылабыз иштейли. Заказ берчи чырагым. Биринчи заказды алдык жигиттер, бирок могу Таганкада церковьтан берип коюптур да, биринчине. Неудобныйраак жерде вообще. Добрый день. Добрый. Удачно вы нам попались рядышком. Так, Даниловская, да? Вы позволите, я у вас водичку возьму? Да, конечно. Ага, спасибо вам большое. А сам откуда приехал? С Кыргызстана? С Кыргызстана. Да. Слушай, я так заметила, киргизы так хорошо и чисто говорят по-русски. Ты знаешь, из всей сейчас Средней Азии, наверное, лучше всех. Вот сколько у меня знакомых ребят, девчонок, вообще идеально все говорят, без акцентов, без всего. Слова правильно все произносят. Ты знаешь, к сожалению, уже ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Таджикистан, никто из этим похвастаться не может. Вот я к девочкам езжу, у нас недалеко от дома массажный салон, ничего неприличного, то есть это именно девчонки-массажисты. Ты знаешь, очень хорошие, кстати, туда девчонки с вашего Киргизстана приезжают. Я бы туда ездила невесту выбирать. А девчонки некоторые, разговоришься, они говорят, знаешь, честно, говорят, я скрываю, кем я работаю. Ну, ты же не проститутка там, это. Да. Она говорит, ну у нас, говорит, так к этому относятся, что... Ну сразу думаю, да? Да, что сразу, плохое, говорит, да. только плохое могут подумать. Здесь удобно будет? Да, спасибо вам огромное. Хорошего вам дня, Пожалуйста. хороших тебе Всего доброго. клиентов. До свидания. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Хоп, аркасынан эле 1.20 менен ыргытып атат. Так, 1089 рубльга келдик, жигиттер, 22 минутада. Чота жамгыр, мөндүр папратат окшойт, азыр базар жокчу. Ошого Кевчанскийлер күйүп калыптыр, пробкаларда күчөп калыптыр, кып-кызыл болуп. Базар жок, жакшы аял экен. Можно я у вас водичку возьму? Да биздин кыргыздар өтө мактап кетти. Кыздарыңарда сонун бүт бары, прям сонунсуңар депчи. Так, буйруса Вавиловадан экинчи заказ алдык жигиттер. Маалымат берип коюн. Лимиттер түгөнүп атат жигиттер. Трудовой договор менен таксопарк таппай жүрсүңөр, мен силерге келечек таксопаркын сунуштайм. Шарттары боюнча 300 рубль суткасын алат, 2% ар бир заказдан алат. Ошондой эле парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот, ага 1% алынат. Без самозанятыйда варианттар бар, кошулсаңар болот. Эртең 6-дан түнкү 12-ге чейин техподдержка иштейт. Көрсөтүлгөн телефон номерлерге байланышып жазсаңар, кайсыл документтер керек экенин списогун бүт барын жиберип коет. Трудовой договоруңар 1 жумада даяр болуп калат, барып офистен алып кетесиңер. Бүт бара официалдуу МВДнын бардык базаларында болот. Жигиттер, ошондуктан таксопарк келечекке кошулабыз трудовой договор менен. Добрый день. Добрый. Москва-Сити, да, вас? Здесь удобно будет? Да, супер, спасибо большое. Пожалуйста. Ох, блин, извините. Пожалуйста. Так, 1501 балекет рубль болду жигиттер. Экинчи заказ ушул жерден эле көрүш. Аркасынан эле. Аркасынан эле падает го. Остоженко, да? Да, добрый день. Здравствуйте. 28, да? Какая? А,
қолың салады да, қолың чайнай бейме, 996 рубль жігіттер. Қанша, 20 минут болып кетті. 15 минут болып тұр. Артынан по цепочке, короче, заказ взяли. Здравствуйте, добрый день. Смоленская почта, да, у вас? Откуда вы? Кыргызстан? Таджикистан? Кыргызстан. Кыргызстан? Да. Что это? Арген? Как переводится имя? Певучий. Эх. 609 рубль, что-то не впечатляет қомындай баларчы. Базар жоқ ем 8 минут екен, бірақ 1.20 менен бе ушундай мен ырытканда. Не деген шумдук бұл? Айла жоқ ем, заказ жоқта берген ташыйбыз да. Жанакы соғыштың акчасы түшпей калыптыр магачы. 1524 рубль. Поддержкага жаздым. Даң этеле салды да. 5600 болып калыптыр баланс. Это уже поинтереснее дейт го. Мен канча 700 канча менен чыккам таксометрде. 3000 иштеп коюп турмун почта жигиттер. 3000 канча 4 заказ менен 3000 иштеп коюп турбуз. Буюрса жакшы, жаман эмес. Жаман эмес. Ал сен эмес. Суну акырын көтөрүп кетиптир да жана болсой. Кантип беззвучно суну көтөрүп кетчү, таң калам, маякта турат да суучу. Мындай тихо, кайсыл вроде күзгү деле мындай чётко карап турат да. Кайсыл моментте көтөрүп кетчет, байкабай калам да вообще. Суну не жалко, конечно, ичкиле базар жок. Бирок мындай коркпой эле, ачык эле, мындай даң-даң эле алгыла да. Акырын чычкандардай болуп. Ладно, мейли, иштейли көп сүйлөбөй, а то последнее время ушуп атасыңар менчи. Көп бытылдай бербей, жумушту көрсөтчү деп. Добрый день. Hello. Авиапарк. Very much. You're welcome. Have a good day. Bir 1451 рубльга алып келдик жигиттер. Арабтар окшойт, англисче сүйлөгөнүнө караганда. Видеолордон көргөндөй эле thank you десе, you welcome деп коюн деп мен эптеп айтып койдум мен. Образованиең 0 болсо ушундай экен да. Такалып чайналып калып кете берет экенсиң. Убагында англисчени үйрөнүп албай. Мындай элементарный сөздөрдү го билесиңдерчи, анан бирок англисче сүйлөгөндөн уялып кетесиң го. Наличка берди, наличка 1000, 100, 200, 300, 400, 550. Чай менен бериптир да. Базар жок, базар жексам. Азыр барып туруп бул наличкага курсакты тойгузалы дагы, анан бензин куялы. Бул кашалотко кайра эле бензин куйбасам уже кызыл күйүп калды. Кызыл күйүп запаскода 100 км деп көргөзгөн менен бул кичине опасныйраак экен да. Айтпай дебей эле өчүп калышы мүмкүн экен. Стабильность жок экен. Кеттик ошондуктан. Курсакты тойгуздук. Курсакты тойгузуп чыгып туруп берки Газпромдон машинанын курсагын тойгуздум. Ароматный мирге кирип туруп 2 блок суу алдым. Азыр Белорусский вокзалдан заказ алдым. 1.21 мен ыргыттым, көрөбүз го каяка барат экен.
47 минутта 2368 рубльға. Хорошо. Жана айтып отырмын эле го, суларды кантөле алып түшүп кетет деп, жазым ушул дагы алып түшүп кетти. Биши байкаган жокмун, кайсы убакытта алып түшүп кеткенин. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Аркен, салам алейкум. Алейкум салам. Каердесиң? Азыр могу напротив салюттун жанында турам, просто силердин точкаңар под мостом коюп коюпсуңар да, тиги Ленинскийгечи. Ай, окей. Тиги немеден бул? Сен мияка неме салют гостиницага чыга бербейсиңби? Ичине кирейинби? Ичине кире бер, сиберде турабыз бушта. Все, хорошо, азыр барып калам. Салам алейкум. Аркен, аркасына кантип өтөбүз? Мындай эле экен. Ортосунан өтүп кетсеңиз болот. Япс. Машинанын солуна. Салам алейкум. Жаба берейинби? Так, надо может вперед вместе. Не, нормально. Рахмат. Эчтеке эмес. Ишиңе ийгилик. Ага, мейли, жакшы болуңуздар. Рахмат, прошу. Эчтеке эмес. Ассалам алейкум. Үстүн кыргыз байкелер экен. Бирөөсү өтө тааныш көрүнүп атат да мангачы. Каяктан көрдүм эле? Эмеде иштегендер экен, ал правительствода иштегендер экен. Биякта командировкада жүрүшкөн окшойт. Сүйлөшкөндөрүнө карагандачы. Мындай сүйлөшкөндөрү да өтө приятный экен. Чоң кишилерде. Эми өзлөрү чоң эле кишилер экен. Мындай баягы мамлекет кызматкерлери бар го. Мындай өтө грамотныйларчы. Ошолордун мындай сүйлөгөндөрү өтө башкача го. Ошондой экен. 913 рубль 17 минута. Ошонун ичинде элеби? 184 мен алдым, короче, заказ. Юго... Яблочковадан чөт да, братан, андан көрөчү. Братан, юго-западтагы пассажирлар уже водительдер менен жүрүп калды го дейм. Уровень өстү да. Жигиттер, зарядканы ушу полго таштаганыңарды качан токтотосуңар? Собакалар. 185 мен алганым 12 минутта 1485. Мындай айтканда эменин коэффициентинде эле баркы кетип калыптыр да. Кыйратканда эле эч бала жок экен да, короче. Азыр эми бул кашалотко кайра бензин куюш керек болуп калды, жигиттер. Жана мен силерге айтып аттым эле го, бул запас хода бир 100 көрсөткөндө деле ишенич жок экен депчи. Ошондон кийин ашып кетсе канча бир 15 мейли потолок бир 20 километр жүрдүм азыр. Самый палочкада калбай калды, самый низкий деп көрсөтүп атат. Жакшы эмеге жетип келип калдым. Бул коюлгач азыр тетиги бир светофорду өтүп койсом болду. Светофор кичине эмерек да, кыйыныраак. Так, 18 минута 930 рубль дейт. Не келиптир? Чай келиптир, 110 рубль. Кайсыл заказдан келиптир? Профсоюзныйга баргандан келиптир. Жа кыргыз байкелерден келиптир. Көрүп атсаңар чоң рахмат. Мындай кылабыз дагы, домойду күйгүзөбүз. Поехать заказами по пути дейбиз. Саат 11:30 болуп кетти. Жигиттер барып жатпасак эртең менен туруш өтө эле кыйын болуп калат. Кыскасы жигиттер, домойго деле заказ түшпөйт окшойт.
уже Лефортовский тоннельде кетип баратам. Азыр кетип баратып ойлонуп атам да. Ойлонуп атып өзүмдүн да бир четем болуп кетти, жалкы болуп кетти да. Эми результаттарды айтайынбы? Saat 2:30'da çıkkam turabı. 2:30'da birinci zakazды алгам. А так жумушка 1:30'da çıkkam. Эсепте бергиле, ошо 1:30'da жумушту баштадым деп, саатына 11:30 болуп атат. 12:30, 1:30. 2 saat убакыт калыптыр, 12 саатчы. Эми адам баласы мындай постоянно иштеш үчүн 12 сааттан эле иштеш керек да. Мурдакыдай 14-15 саат иштесең, это уже бир жума 10 күндөн кийин уже турбай каласың да. Мейли максимум 1 айга жетсе делечи. Эми карагыла. 12.000 болуптур таксометр мененчи. 12.000ден 700 канча 13 рубль кечеки күндөн бар болчу. Мейли 1000 рубль да алып салалычы. 11.000 алып атат деп койгула. 10 саатта 11.000. Эми понедельник күн ошондой болсо деле мындай колоссальный эч кандай разница деле болбойт. Почти что тынган деле жокмун. Болгону обед кылдым. 45 минутта. Болду. Андан башкасы бүт бар менен заказдар ташып аттым. 11.000 алып атабы? 11.000ден эми 7.000 аренда деп койгула. 7.000 аренда бүгүн 2.000 рубльга жөн эле жүрдүм смело бензин. 8.000, 9.000 деп койгула. Обед кылдым. Супу алдым, анын эле уже 1,5 болуп кетти. Минимально эсептеген делечи. Ошондо 7.000 аренда, 2.000 бензин, 8-9, дагы 9га 1,5 кошсоңор 10,5 болот атабы. 10,5. Мен де тапканым 11, ошондо 500 рубль чөнтөккө калыптыр да, короче. Срочно машина керек мага жигиттер, тааныш билиштерде болсо, машина болсо, именно седан. Бизнеске же болбосо экономго бир чекчеген Солярис, Шкода. Машина болсо бир кабарлап айтып койгула жигиттер. А так 10 saat жүрүп 500 рубль табыш бул. Лучше иштебей үйдө жатып алсаң жакшы да. Мынча расход болуп жөнүнө бирөө багылырбычы. Мейли, не будем о грустном. Жашоодон ар кандай нерсе болуп турат. Кийинки роликтен көрүшкөнгө чейин жигиттер, ассаламу алейкум.